Саламатсыңарбы? Бүгүн биз курак жана педагогикалык психология сабагын өтөбүз. Сабакты өтөөрдөн мурда жагымдуу маанай жаратып алабыз. Күн нурундай жаркырап, биз көңүлдүү, биз кубунак. Биздин максат, биздин иш окуп, жазып, жыргамак. Анда эмесе баарыңарга жагымдуу маанай каалайм. Баарыбыз таасын ойлорго көз жүгүртөбүз. Бакытты өзүңдөн изде. Ал сенден алыс эмес. Ал сенин тунукай жүгүртүүңдө, терең акылыңда, ачык көңүлүңдө жана таза жүрөгүңдө жайгашкан. Баарыңарга таза жүрөк жана эки дүйнө бактылуулук каалоо менен бүгүнкү сабагыбызды баштап алабыз. Сабактын темасы өспүрүм курактагы баланын психологиясы. Сабактын максаты өспүрүм курактагы баланын психологиясы менен тааныш болушат. Өспүрүм курактагы балдардын окуу иш-аракети жана балдардын кризистик абалдарын теориялык жактан чечилиши менен таанышып, аныкташат. Бири-биринин ойлорун угуп, чогуу биргеликте талкуулашат. Өспүрүм курактагы балдар жөнүндө жалпы түшүнүк. Өспүрүм подросток латын сөзүнөн келип чыккан. Бизче которгондо өсүү, чоңоюу, жетилүү, алдыга жылуу, умтулуу, чектеден чыгуу, бойжеткен деген маанини билдирет. Өспүрүм курак Элконинин жаш курагы боюнча мезгилдерди аныктаган окуусунун негизинде 11-15 жаш менен белгиленет. Дагы бир Москвада өткөн илимий симпозиумда өспүрүмдөргө, кыздарга 12 жаштан 15 жашка чейин, ал эми эркек балдарга 13 жаштан 16 жашка чейин киргизүүнү чечишкен. Бирок бул дагы божомолдуу. Айрым балдар өтө кеч же өтө эрте жетилиши мүмкүн. Өспүрүм проблемасы психологдордун, педагогдордун, өкмөттүн алдында турган негизги татаал проблемалардын бири болуп саналат. Себеби муну бекеринен өткүл курак деп айтпайт. Өспүрүм куракта балдар өздөрүн өтө чоң адамдардай сезилип, өздөрүн чоң киши сезишип, чоңдорду туурай башташат. Мисалы, эркек балдар чылым чегип, алкоголдук ичимдиктерди татып көрүп, алардын зыян экендигине маани бербестен, чоң адамдар жасап атат, демек муну мен дагы жасап көрүшүм керек деген максатта ошондой кадамдарга барышат. Ал эми кыздар чоң кыздарды же болбосо ата-энесин, апаларын көрүп, боенуп, ошолордун кийимдерин кийип, өздөрүнүн дене мүчөсүнө карабай эле ушул чоң адамдардай мага дагы жарашат деген максатта ошолордун кийимдерин дагы кийип алышат. Өздөрүн чоң кишидей сезип калышат да булар. Өспүрүм куракта балдарга ата-эне тарабынан абдан чоң көзөмөл керек болот. Себеби өспүрүм куракта мисалы кээ бир ата-энелердин бош убактары азыркы мезгилде өтө жок койса, баары эртеден кечке жумушта жүрүшөт. Же болбосо азыркы мезгилдеги биздин мынабу ситуацияда көпчүлүк ата-энелер баягы ажырашып кеткен, же болбосо тайнисинин колунда чоңойгон, же болбосо миграциядагы ата-энелердин балдары мына ушул мезгилде кыз балдарды тарбиялоодо кичинесинен баштап кыз баланы жакшы тарбиялабаса, же болбосо начар тарбиядап, көчөдө жүрүп, эч нерсе кылбай, жаман жолдорго жүрүп кеткен кыздарды кийин жакшы жолго тарбиялаш өтө кыйын болуп калат экен дагы, эркек балдарды тарбиялоо оңойго турат экен. Ошон үчүн мына ушул мезгилде ата-эне балага өтө чоң мааниде көз салыш керек экен. Өспүрүмдөрдүн анатомия физиологиялык өзгөчөлүктөрү. 11-12 жаштагы кыздардын боюнун өсүүсү эркек балдарга салыштырмалуу тез өсөт. 13-14 жашка жеткенде бирдей өсүп башташат экен. 14-15 жаштан баштап өспүрүм балдар кыздарды басып өтөт экен. Мен ушул жерден силерге бир мисал айтып өткүм келет. Мисалы, боюнун узундугу 1,71 сантиметрге барабар болгон кыз доскага чыккандан абдан уялат экен да, өзүн кысып, же болбосо бөкүрөп алып чыгышы мүмкүн экен. Бирок ал досторунун шылдыңына калбагандын ордуна ал доскага чыгыш ал үчүн өлүм болот экен да. Ал ошонун ордуна эки алгандыгын көрүп доскага чыкпай коет экен. Анын жолдоштору аны
шылдыңдашат экен да, же болбосо сөтөк деп коюшум мүмкүн, же болбосо бүкүрү, же болбосо түкүч деген ар түрдүү аттарды коюшу мүмкүн экен да. Анан алар өздөрүнүн мойнунун узундугунан уялышат экен, колдорунун узундугунан уялышат экен, буттарынын узундугунан уялышат экен мына өспүрүм курактагы балдар. Жаш өспүрүмдөрдүн жүрөгүнүн көлөмү өтө тез жетилет. Ар жылы 25% чейин жогорулайт. Жүрөк өтө кубаттуу, күчтүү иштейт. Кан ташуучу тамырлардын диаметрлеринин өсүүсү жүрөктүн өсүүсүнөн кескин түрдө артта калат. Мына ушундай мезгилде балдардын кан басымы жогорулап, жүрөктүн иш аракети начарлайт экен дагы. Жаш өспүрүмдөрдө баш айлануу, жүрөктүн кагуулары, баш оорулар, тез чарчап калуулар көп кездешип, алар оорой, чын тийбес болуп калышат экен да. Мына ушул балдардын окуу тарбия иштерине дагы терс таасирин тийгизиши мүмкүн экен. Өспүрүм курактагы балдардын кризистик абалдарынын теориялык жактан чечилиши. Өспүрүм менен чоң кишилердин ортосундагы кризис бала жашаган чөйрөгө, анын мазмунуна гана жараша болот. Өспүрүм курактагы балдар көбүнчө жолдоштору менен жакын болуп, тил табыша алышат. Мына ушул мезгилде мен силерге жогоруда айтып өттүм, ата эне менен баланын ортосунда абдан чоң жакшы мамиле болуш керек экен да. Мен бул жерде дагы бир мисал келтирип кетким келип атат силерге. Галя деген 7-класстын окуучусу болот. Бул кыз өтө уятсыз, адепсиз, өзүн карай албаган, жалганчы, китеп окуган кыз болот. Галянын атасы мүнөзү бош, оору, эрки жок адам болгон. Апасын кошуналары сойку деп атышат. Ар бир кадамында күйөөсүн алдайт экен дагы. Үйдө баягы кызганычтан абдан чыр чатактар, уруш талаш көп болгондуктан мына ушунун таасири ошол кызга тиет да, кыздын мүнөзү мына ошондой болуп калыптанып калат экен. Ошон үчүн ушул мезгилде өспүрүм куракта балага өтө жакшы тарбия берүү менен алек болушубуз керек экен. Өспүрүмдөрдүн окуу иш аракеттери. Өспүрүмдөрдүн окуу иш аракеттери кенже мектеп жашындагы балдардан айырмаланат экен. Кенже мектеп жашындагы балдарды бир эле мугалим окутса, ал эми өспүрүм балдарды күндө ар түрдүү мугалимдер окутуп, ар мугалимдин методикасы ар түрдүү болот. Бул кезде өспүрүмдөр өздөрүн баягы чоң адамдай сезип, мындай терең ойлонуп калышат деп мен жогоруда силерге айтып өттүм. Бул мезгилде өспүрүмдөр өз ишин мыкты билген күчтүү педагогдорду сыйлап, ошолордун сабагына катышканга аракет кылышат экен дагы. Ал эми өзүнүн ишине шалаакы, жакшы түшүндүрө албаган мугалимдердин сабагынан качып кетиши мүмкүн экен. Бул жерде дагы балдарга мугалимдин орду абдан чоң деп, зор деп айтам. Өспүрүм курагындагы балдардын таануу процесстери. Өспүрүмдөр материалды эске сактоо үчүн ойлоо, аны уюштуруу, эске сактоо каражаттарына ээ болуулуктары бир канча эсе жогору өнүккөн. Өспүрүмдөрдүн көңүл буруусу карама-каршы мүнөзгө ээ. Бир жагынан туруктуу, эрктүү көңүл буруусу жогорулайт. Ойлоо иш аракеттеринде абстрактуулук жөндөмдүүлүктөрү өнүгүп барат. Өспүрүм курагындагы балдардын инсандык касиеттеринин өзгөчөлүктөрү. Өспүрүм курактагы бала жалаң гана тирүү организм катары өнүкпөстөн, личность катары да калыптанат. Личность катары да калыптануусу айлана чөйрөнүн таасирине, мектептеги окуу тарбия ишинин деңгээлине, тарбиячылардын, коллективдин жетекчилигине көз каранды болот. Үйгө тапшырма. Мен силерге өспүрүм курактагы балдардын инсандык касиеттеринин өзгөчөлүктөрү кайсылар? Мына ошону билип келесиңер. Баалоо. Жогоруда мен мурдунку сабактагыдай эле быйтыкчылар менен баалап алдым. Анда эмесе бүгүнкү сабагыбыз ушуну менен бүттү. Кийинки сабактан көрүшкөнчө саламатта болгула.